Саламатсыздарбы? Эфирде кайрадан маанилүү маек. Бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаты Алтынбек Сулайманов. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы? Алтын мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Сиздин жеке социалдык тармагында жеке баракчаларыңызга жазган маалыматтар боюнча жакында эле Умурага зияратка барып келдиңиз. Анда эмесе биздин бул жаңы жылдык 2019 жылкы алгачкы маегибизди сиз менен баштап атабыз. Ушул биздин кыргыз элине бир ыймандуулукту, тартиптүүлүктү, сабырдуулукту чакырган өңүттө ушул барып келген зияратыңыз жөнүндө азын-улак коомчулукка айтып берсеңиз. Рахмат, жақсы сұрау болды. Эми бұл Умурага зиярат кылуу бұл негизинен жакшы тилек менен жакшы келечекте бүгүнкү биздин мамлекетибизде өзүбүздүн жеке жашообузда мындай жакшы жашоолор болсун деген максаттар менен эми ал биринчи жолу эмес, Умурага барышым мен буга чейин да барып келгенмин. Ошентип балдарым менен барып зиярат кылып, жакшы дуаларды кылып, жакшы тилектер менен кайттык. Ошол жерде жалпы эле кыргыз элине дагы жакшы тилектерди айтып. Албетте, сөзсүз. Жеке өзүнөн мурда биринчи жалпы эл үчүн, жер үчүн, мамлекет үчүн, жалпы мусулмандар үчүн, жалпы жер жүзү үчүн мындай дуаларды кыласың да ал жакта негизинен. Биздин кыргыз эли жалпысынан эле акыркы мына заман өткөн сайын, жаңырган сайын, келечек мундар өскөн сайын бизде ушул жаңы жыл, жанагы Валентин күнү деген сыяктуу майрамдар абдан бир кызуу майрамдалып, ошону деген биз жүрөгүбүзгө жакын алып алгандай сезилип жатат да. Анан ошол мына жаңы жыл келе жатат деп элдин бардыгы чет мамлекеттен үйлөрүнө келип, башка жактардан үйлөрүнө келишип, үй бүлөсү менен өткөрүүнү каалагандар көп болду, бирок ошолордун арасынан сиз үй бүлөңүз менен ушу жаңы жылда зияратка кетип калдыңыз. Жаңы жыл майрамын кандай кабыл аласыз? Жаңы жыл эми бул кичинекейибизден ушул жаңы жыл тосуп, ушинтип эле чоңойбодукпу. Жаңы жылды бул майрамдабаш керек деген деле туура эмес. Бул бизге адат болуп калган, бул жакшы бири-бирин куттуктоо, жылды жыйынтыктоо деген ушундай майрам сыяктуу кабыл алыш керек. Бири-бирин куттуктоо бул жалпы мусулмандар негизинен бири-бириңерди дайым куттуктагыла, бири-бириңерге белек бергиле, жакшы сөздөрдү айткыла деген сыяктуу жерлер бар. Бул эми жаңы жылды ашырып жүрген туура эмес. Так байрамдай берсе, байрамдаш керек го деп ойлойм. Бул жаңы жылда дагы бир жакшы нерсе, бул Аяз атадан эмес, ошол эле учурда жыл жыйынтыкталып, Кудайдан бир жакшы тилектерди tilөө, элибиздин тынчтыгын tilөө. Ошол барган зияратыңызда сиздин жаныңызда уулуңузду көрдүк. Ал уулуңуз азын-улак кыргыз элине таанылып калды. Анткени сиздин уулуңуз катышкан жерде бир топ хоккей боюнча жеңиштер, ийгиликтер болуп, жана аны атайын барып аэропорттон тосуп алалар болуп дегендей, биз ал баладан дагы бир келечек муун биздин Кыргызстанда хоккей өтө деле өнүккөн эмес. Мүмкүн бара-бара ушул сиздин уулуңуз сыяктуу биздин урпактарыбыз өсүп, хоккей спорт тармагындагы уюштуруп бир жакшы ийгиликтерге жетишебизге деген үмүт бар деген сыяктуу эле. Ошо балаңыз жөнүндө да бир аз айтып кетсеңиз, бүгүн канча жашта, келечек максатка болгон өзүнүн пландары кандай? Балам жашы 9-да, азыр Америкада окуп атат. Ошо хоккейный детский лига деп коет, балдар лигасында, ошодо азыр НХЛ детский лигасында былтыр барып просмотрдон өтүп, ошол жака өткөнүнө байланыштуу анан барып азыр окуп атат. Буюрса эми жакшы тилек кылып атабыз, келечекте бир жакшы ийгиликтерди жаратып берет деген ойлорубуз, үмүттөрүбүз бар. Жакшы экен. Эми сиз ушул биз жогоруда айтып кеттик, Жогорку Кеңештин депутаты деп. Мындайча айтканда, сиз деген биринчи эле жолку чакырылыштын депутаты эмес, буга чейин дагы биздин ушул кыргыз
биздин мамлекеттин ички саясатын жана мыйзамдарын терең түшүнүп билген адам катары мына жакында жаңы эле кабыл алынган мыйзамдар бүгүнкү күндө биздин коомчулуктун бүйүрүн кызыткан нерсе ушул болуп жатат. Алардын көп чыгарган чечимдерине же болбосо бөлүктөрүнө элдер макул эмес болуп жатат. Ошонун ичинде эле жанагы налог деп коебуз, же болбосо штраф деп коебуз, айып пулдар, жана дагы башка көп нерселер эмнегедир элди чочулатып, бул кайдан келген мыйзам, бул ким менен кеңешилип чечилген нерсе деп бүгүн түшүнбөй турат. Анын дагы бир себеби сиз өзүңүз күбө болгондой жогорку кеңешке ошол мыйзамга кол койгон өкүлдөр барып дагы өздөрү ошол депутаттардын берген суроолоруна жооп бере албай жаткан учурлар дагы байкалып жатат. Сиздин жеке пикириңиз кандай? Эми мыйзам кабыл алынгандан кийин негизи иштеш керек. Аны иштеткенге аткаруу бийлиги, аны көзөмөлдөгөнгө жогорку кеңеш, мыйзам чыгаруу бийлиги көзөмөлдөп аракет кылыш керек, мыйзамды иштетиш керекпиз. Бул биринчиден. Экинчиден, эми ал кодекс боюнча мыйзам кабыл алып 2 жылдык мындай убакыт берилген. 2 жылда аны аткаруу бийлиги көп кемчиликтерин, башка жетишпеген жактарын дагы карашып, талкуулап, кайрадан мындай оңдоп түзүүгө ошон үчүн 2 жылдык убакыт берилген. Ал 2 жылда ошол тилекке каршы кодекстин үстүнөн эч ошол аткаруу бийлиги ошол мыйзамдарды ишке ашыра тургандар карап да коюшкан эмес. Кабыл алынганда ушундай ызчулар ошондон элге түшүндүрүү иштерин, анан туура эмес жерлерин оңдоо, ушундай иштер болуш керек эле. Эми бул мыйзам кабыл алынды, буну азыр артка кайтарган менен туура эмес болот. Буну ишке киргизишибиз керек. Ошол эле мезгилде жашоого тоскоолдук болгон жерлерин оңдоп кетсе болот. Буну оңдошубуз керек. Оңдоого болот, Оңдоого болот. Башка эле жок. Кече бир пунктун алып карап, коомчулук талкуулап жатты эле. Кылмышкерди ошо өзүнүн кылмышы жөнүндө айтып берүүсүн видеого тартыш үчүн, же болбосо аны кармап атканда видеого тартып, ошол видеону коомчулукка көрсөтүү үчүн кылмышкердин гана уруксаты керек деген жери бар экен. Бул жактары ошол коомчулукту аябай тынчсыздандырып жатат. Бул бизде мурда андай жок болчу да, кылмышкер болгондон кийин кармалыш керек, ал элге көрсөтүлүш керек, уят карыш керек, намыстаныш керек деген сыяктуу болуш керек. Эми азыр ошо кылмышкердин жүзүн жабуу жагы дагы каралып калыптыр деген. Бул жерде адам укугуна көбүрөөк эми басым болуп калган дагы. Эми буну дагы өзгөртсө болот. Буну азыр ушул тартыштар болуп атат. Буну өзгөртүүгө барыш керекпиз го. Мындан келди коомчулук тынчсызданбай эле койсо болот. Анткени деген бизде 120 эл өкүлү бар, аларда жөнө турбаса керек. Бир элдин ыңгайына карап оңдоого болот экен. Сөзсүз. Андан кийин биз мына сизди чакырардын алдында биз бир аз анонс кетиргенбиз. Бизге деген көрүүчүлөрдөн дагы сизге болгон суроолор келип түштү эле. Бул жерде сиз жөнүндө көп жакшы ойлорун айтышыптыр. Анткени деген бизде дейт эл өкүлдөрүндө саналуу гана депутаттарыбыз бар. Жана ар түркүн сүрөөлөрдү бергенде көбүнчө коомчулуктун кызыкчылыгын көздөп, же болбосо кыргыз элинин намысын көздөп сүйлөгөн учурда ошол Алтынбек Сулайманов көп өзүнүн жакшы пикирлерин айтат дейт. Бул жерде дагы бирөө сизге суроо катары кайрылыптыр. Ушундай сиздин жанагы эмоционалдуу, ушундай бир өзүңүздүн күйүп жаткан темпиңиз менен берген суроолоруңуз, козгогон темаларыңыз бул буйртма эмеспи деп суроо бериптир. Ошо боюнча да айтып кетсеңиз. Эч кандай буйртма эмес, ал болгон менин ошол өзүм мүнөзүм, характерим. Кээ бир мезгилде кичине мындай эмоциялар чыгат. Ал мезгилде чында бир талаш болгон мезгилдерде чыгып атат да негизинен. Андай мен эч кандай буйрук же бир кошоматчылык же ушундай нерселерден мен негизи алыс болгонго дайым аракет кылам. Андан кийинки сурообуз, сиздин өткөндө мындан бир аз эле күн болду, мурда спикер менен болгон пикир келишпестигиңиз боюнча экен. Бул спикер менен болгон пикир келишпестигиңизде коомчулуктун ою биринчиден ошондой спикер, премьер-министр, ошондой эле башка жогору жактагы эл
адамдарына мына кээ бир учурда ошол жетишпеген жактарын айтып же болбосо көрсөтүп коюу бул негизи туура нерсе дейт. Ал эми экинчиден дейт, бул жерде эл өкүлү Алтын Сулаймановдун кичине бир мындай этикага жакпай турган нерсе кылып койгондугу байкалып калды дейт. Сиз ошону өзүңүз кандай баалайсыз? Эми биз деле пендебиз да. Бизде деле кемчилик бар да. Бизди бүт жагыбыз төп келишкен дегенден алыс болуш керекпиз. Эмоция бар, характерибиз бар, мүнөзүбүз бар. И ошол мезгилдеги ошол убактагы ситуация дагы бизди контроль кылып коюшу мүмкүн. Учурдун талабы. Ошондой эле эмес. Эми төрага менен айтышып кеткенибизде, аерде мен жалгыз эле күнөөлүү эмесмин, экөөбүз тең күнөөлүүбүз. Ал киши төрага дагы ошол эмеге түрткөнгө аракет кылган жок. Анын өзү дагы эмоция менен мага сөз кайтарылып, бири-бирибизге ошондой айтышы болуп калып, ошол жерде бир аз чектен чыгып кеттик го деп ойлойм. Рахмат ал жооңузга. Андан кийинки сурообуз дагы бир биздин көрүүчүлөрдөн келиптир. Бул жерде айтылат, сизди дейт көп учурда элдин талабына жооп берген. Мисалы үчүн эл муктаж болуп турган теманы козгойт дейт. Ушул керек бүгүн бизге. Бул коррупционерди жок кылышыбыз керек. Же болбосо ушул жерде бир маселе чечилбей атат деп айтып, ошондой эле жанагы аэропорттун жанында учак кулаганда дагы мунун айыпкери ким деген сыяктуу деген олуттуу нерселерди козгоп туруп эле дейт Алтын Сулайманов. Негедир ошол ишинин аягына чыгарып элге жеткирүүгө аракет кылбайт. Суроо берилет, тема козголот, ошо боюнча калып калат. Мунун себеби эмнеде дейт? Туура эле моюнга алыш керек. Дайым ушундай айтылып калып калат. Негизинен көп иштерибиз аягына чыкпай калып атат. Бирок эми биздин эме милдет айтып, элге жеткизип, бизге микрофон эл ошон үчүн берген да. Айтып, көзөмөлдөп туруу үчүн. Бирок айтып деп анын аягына чыгарганга аракет деле кылат, бирок аракет кылганыбыз көп мезгилдерде аягына тилекке каршы чыкпай калган убакыттар, ошондой мезгилдер көп болуп атат. Аны моюнга алабыз бардыгыбыз, Сөзсүз. Ошол эле ошондой эле бир элге керектүү суроолорду берип жатканда, сиз Нац Энерго Холдинг боюнча айткан экенсиз, силер кайра эле элдин капшытына кол салып, кайра эле ошо элдин бир элдин каржысына кол салып жатасыздар, муну башкача кабыл алыш керек деп айтылган. Ошол боюнча ошо сөз аягына чыкты бекен деп дагы сурашыптыр. Аягына чыккан жок, ошол бойдон айтылган бойдон калып калды. Бул дагы бул тармакта Энерго Холдингде аябай көп маселе көп. Бул жакты негизинен кайрадан бүт карап чыгыш керекпиз. Мага парламенттин же болбосо өкмөттүн мындай чогуу иштеш керек да. Өкмөт көп мезгилдерде макул болбойт биздин сунуштарыбызга. Анан биз аларды колдоп коелу деп калып атат да. Бул энергетиканы бүт түп тамырынан бери карап, бүт менчикке бериш керекпиз. Менчикке берилгенде анан кийин азыр мамлекеттики деген бул эч кимдики эмес. Дегендей эле да мамлекеттики деген ошол бир топтун же бир күчтүн ошолордун ээси болуп калат да. Ошол өздөрүнүн пайдасына пайдаланып келатат. Ушу 30 жылдан бери бүгүнкү эле күндөгү түзүлгөн маселе эмес. Бул көптөн бери түзүлүп калган схема. Бул схеманы сындырыш керекпиз да, эртедир кечтир. Андан кийинки сурообуз, бүгүнкү күндө баарыбызга белгилүү болгондой, биздин мамлекет парламенттик башкаруу. Парламенттик башкарууда негедир көп учурда дейт, парламенттик башкарууну эмнеден гана сезебиз, өкмөт тарабынан же болбосо мыйзамды тактоо тарабынан кишилер келгенде эле аларды мектепте 2 алган окуучудай эле депутаттар бардыгы ар жактан талап, өз ойлору кереги бар жеринде, кереги жок жеринде талкуулоого кийлигишет дагы, айланып келип отуруп эле кайра эле ошол эле жанагы даярдалган мыйзам бекитилип калат дейт. Бул нерсе кадр маселесине дагы тиешелүү дейт. Мисалы үчүн бир кадрды дайындап жатса, алар туш тараптан талап, сен Кыргызстандын жараны эмессиң дегенге чейин барышат дейт. Жана дагы башка көп кемчиликтер айтылат дагы. Эмнегидир добуш берип келгенде кайра эле ошол кадр кызматка келип калат дейт. Бул боюнча сиздин пикириңиз кандай? Эми бүгүнкү күндө биз негизи парламенттик башкарууга багыт албадыкпы. Баш мыйзамыбыздагы 6 маддеси бар. Ошол 6 маддени
өзүбүздүн айтып багытыбыз дагы ушундай болуп атат. Бирок тилекке каршы биз президенттик башкаруудан толук кандуу чыгып айрыла элекпиз. Себеп деген мунун себеби бар. Буга дагы бир убакыттар керек. Буга чейин президенттик башкаруу да 10 жылга чейин, ага чейин эми СССРдин карамагында бүт ошол элибизге бүт сиңип калган да, канына чейин сиңип калган. Будан көп өнүккөн өлкөлөр көп убакыттар менен келишкен да. Бизге дагы бир убакыт керек го, дагы бир 2 созуп алмашыш керек го, андан кийин бир өзүнө келет. Бул азыр өткөн мезгилде болуп атат да. Ошон үчүн көп талаш тартышты, көп элдин түшүнүгү, даже парламентке келгендердин, депутаттардын өздөрү, аткаруу бийлиги баардыгыбыз карап мындай президентке кылчайып турабыз да. Бул мен өзүмдөн жеке суроом сизге берейин деген. Мисалы үчүн сизге белгилүү болгондой, бизде бир топ партиялар бар. Бүгүн жогорку кеңеште отурган элге белгилүү партиялар бир бул, Өнүгүү, ошол эле социал-демократтар партиясы, жана Кыргызстан партиясы деген сыяктуу башка майда чүйдө партиялар жөнүндө айтпай эле коелу. Эми алар деген өтпөй калышат, же болбосо дагы бир өздөрүнүн каржы жагынан мүчүлүш болгондугу билинип калат. Ал эми сиздин партияңыз сыяктуу, бир бул сыяктуу белгилүү партиялар эмне үчүн ошол шайлоо маалында эле элди кыдырып, элдин эмнеге муктаж экенин сурап, элди кыдырып, эл менен жакын болушат дагы башка учурларда көп мындай байкалбайт. Мисалы үчүн жаңы жылда ошол барып эле ошол бир ар бир 7 аймагыбыздын ар бир аймакка барып, аяз ата болуп, балдарга кезигип, жетим үйлөрдү кыдырып, же болбосо айт маалында, орозо маалында жерлерди кыдырып, ошол аксакалдарды оозун ачырып деген сыяктуу бир нерсе көп байкалбайт. Же жасалып, биз аны көрбөй калып жатабызбы? Эмнегедир ошо шайлоодон кийин ушу партиялар биздин жарандарды, биздин элдерди, алардын муктаждыгын унутуп калышат. Буга сиздин жеке пикириңиз? Депутаттар же болбосо партиялар элди аралап эле жүрүшөт, колдорунан келишинче аракет кылышат. Бирок эми шайлоо мезгилинде бир ошол 1-2 ай или 3 айдын ичинде шайлоонун алдынан аябай активдүү жүрүш болот да. Ошондо көбүрөөк элдин ичине киргенден анан кийинки мезгилдеги айырма бир топ айырмаланып калат. Ошондон эле ушундай байкалып, ушундай сөз болуп атат, болуш керек деп ойлойм да. А так депутаттардын көпчүлүгү ар бир каникулдарда, ар бир ушундай бир мероприятияларда элге барып, өзүнүн округтарына барып, ушинтип аралап, иш-чараларды жасап жүрүшөт. Бирок шайлоого салыштырган, ошол периодко салыштырганда бир топ азыраак да. Азыраак. Ошон үчүн элге ошондой байкалып жатат. Мисалы сиздин эле ошол практикаңызда ошо партиянын атынан элге, сиздин шайлоочуларыңызга бир олуттуу нерсени сөз берип, мен жасап берем деп, анан жасап берген учуруңуз болдубу? Мисалга келтирип бере аласызбы? Жана жол салып берүү, же көпүрө салып берүү, же болбосо мечит салып берүү деген сыяктуу, же бир мектепке жардам берүү деген кайсы мисалды келтире аласыз? Эми ал социальный маселелер, майда маселелерде негизи ал эми өз убагында айтылып, өз убагында чечилип келатат. Анан мындай олуттуу мамлекеттик мындай деңгээлде чоң иштерди жасай алган жокпуз. Жанагындай эми мечит куруу, же жолдорду, жанагындай социаль мектепке жардам берүү, же бир башка бир жеке избирательдерге жардам берүү, булар дайыма жүрүп турат, бул болуп атат. Эми ал биз чоң иш деп айта албайбыз да. Жеке бир үй бүлөгө, көп балалуу үй бүлөгө сизди үй салып берди деген дагы сөз бар эле ал боюнча. Эми андай маселелерибиз көп, эми көпчүлүгүн көп эле мындай айтып эми кыла бергенден бир аз мүмкүн сиздин динге жакын болгонуңуз ошол жагыңыздагы айтылат го, динде негизи берген жардамды эч качан айтпаш керек деп, мүмкүн ошол боюнча дагы ошондой болуп калды. Партиянын мүчөлөрү кандай бүгүнкү күндө жерлерде? Баягыдай эле көп, баягыдай эле сизди колдоп турушат, же шайлоо эмес учурда кичине мындай эме болуп калабы? Бир аз солгундап, кайра бир күчөп, биз дайым мындай өзүбүз эметип турабыз, мындай иликтөө жүргүзүп турабыз, ар түрдүү болуп турат. Эгерде одон болбосо, ушу эл өкүлү катары дагы бир сурообуз.
курч сурообуз десек болот. Бүгүнкү күндө эки президенттин пикир келишпестиги, экс президент менен бүгүнкү президенттин. Биз аны мындай бир кагазга уруп жооткото албайбыз, анткени деген алар өзү ачык айтып жатышат да. Биз мисалы үчүн биз имишке ушакка ишенген жокпуз. Ал жөнүндө экс президент дагы бүгүнкү президент дагы өздөрү ачык эле пикирлерин билдирип эле мен жок, мен бир кишини башкаруу үчүн, бир кишинин тилин угуу үчүн келген эмесмин, мен жалпы кыргыз элинин тилин угам, мен жалпы кыргыз элинин президентимин деп бир айтса, ал эми тирик киши болсо биз сүйлөшкөндө башкача сүйлөшкөнбүз, бир экөөбүз чогуу башкарышыбыз керек болчу деген сыяктуу, же болбосо менин кадрларыма басым көрсөтүп атат деген сыяктуу пикир келишпестик болуп жаткандыгы бул бүгүн мектеп окуучуларына чейин дайым болуп калды. Эл өкүлү катары сиздин пикириңиз? Тилекке каршы ушундай болуп атат. Негизинен биз эми ал экс президент да бүгүнкү президент алар деле пенде да. Алар деле биздей эле инсан. Алар деле кемчилик кетиришет. Бирок эми ал кишилер бизге караганда азыраак кемчилик кетириш керек да, сиз экөөсү караганда. Негизи алар эми эл башы, алар президент. Анан президенттердин артынан мындай көп жаман сөз сүйлөй берген дагы негизинен бир жагынан туура эмес. Аларды жалпы эл шайлаган. Бирок ошол эле кезинде ал кишилер дагы кемчилик кетиргенге аракет кылыш керек эле. Аракет кылыш керек, акысы жок дегендей. Себеби эл бүгүн алардын оозун карап, алардын көзүн карап, бир жакшылык күтүп турат. Президенттерге карап сүздөнөбүз да баарыбыз. Анда калса биздин дагы бир катабыз деп ойлойм мен. Бүгүнкү күндө коомчулукта, социалдык тармактарда айтылган пикирлер боюнча биздин экс президент менен бүгүнкү президент ал өкөттөн кыргыздын уулдары, чыгаан уулдары, ошолорду биздин кошуна өлкөлөрдүн ажоолору, мисалы үчүн Владимир Владимирович Путин келсе өкөнү бир ыкка келтирет эле, же Назарбаев келсе, же тиги келсе деген бирөөдөн бир үмүт кылып күтүп атабыз да. Анан кийин буга чейин кыргыз элин кошуналар элдештирбей эле биз ичинде эле аксакалдар, мисалы үчүн ошол эле жогорку кеңештеги фракция жетекчилери, сиздер мисалы үчүн жакында эле умрага барып келдиңиздер. Бүгүнкү президент дагы ошондой бир динге жакын, ыймандуу киши. Ошолор отуруп эле мындай бир ушул нерсени тынчытып чекит коюп коюуга болбойбу? Негизинен ал сырттан үмүттөнгөн туура эмес. Жалпы ички маселебизде, жалпы кыргыз мамлекетинин ичиндеги жалпы эл, жалпы өзүбүз чечишибиз керек. Биздин жакшысын даңазалап, жаманын жашырып дегендей ушундай кыргызда жакшы сөз бар эмеспи? Биз ал биздин ичибизде болуп аткан иштерибизди сыртка чыгарбаганга аракет кылыш керекпиз. Тилекке каршы чыгып кетип атат эми. Анан эми ал эки кишини жараштырганга мен жеке негизи ал кишилердин жашым кичүү, аларга акыл айтканга же бир мындай айтканга биздин акыбыз жок. Бизден улуу аксакал агаларыбыз бар. Ал кишилердин агалары, аксакалдары бүгүн өзү тирүү, ушул мурда чоң кызматтардын ошондой кишилер жетиштүү эле. Ошолор чогулуп, акыл айтып, алар мындай кылса туура болот да негизинен. Кезектеги сурообуз, сиз көп учурда ушу кыргыз эли, кыргыздын улуттук кийими деген сыяктуу бир улуттуу маселелерди көп көтөрөсүз. Бул патриот менен улутчулдук эки сөздүн маанисин сиз кандайча бөлүп карайсыз? Же экөө бир эле нерсеби? Патриот деген патриотмун деп даңазалап бир жеңил нерселер менен төшүн каккан дагы туура эмес да. Патриот бул мекенди сүйүүнү даңазалай берген көп деле менин оюмча туура эмес. Эр жигит эл четинде, жоо бетинде дейт. Мындай унчукпай көп төшүн какпай эле жүргөн аябай көп жигиттерди билем да. Ошол кыйкыргандан жакшыраак түшүнөт ушундай. Учуру келгенде өзүн көрсөтүп, учуру келгенде чыга келишет. Ушундай болуш керек да жигиттер деген негизинен. Негизи инсан деген ушундай деп мен ушинтип түшүнөм да. Улутчулдукты кандай түшүнөсүз? Эми улутчулдук өзүбүздүн улутубузду даңазалашыбыз керек. Негизинен өзүбүздүн атрибуттарды, өзүбүздүн баалуулуктарыбызды, ошол эле мезгилде башка улуттарды басынткан менин туура эмес. Алар да деле биздей жаралган, Алла Таала баарыбызды бирдей жараткан, бирдей алып кетет. Бул төгөрөк жер шары баарыбызга бирдей.
ошол эле мезгилде граница Кыргызстандын ичинде кыргыз менен башка улут тагын бирдей эле биздей эле жашаганга акылуу. Акылуу. Биз мындан келди ал өзбек, уйгур же болбосо орус улутундагы кыргыздын жарандары деген сый мамиле менен мамиле кылышыбыз керек. Бирок ошол эле учурда биз деген кыргыз жерибизде жашап жатканыбызды, өзүбүздүн туубузду, гербибизди биз улуу кыргыз элинин урпактары экенибизди унутпашыбыз керек. Биз башка улуттарга мындай доказать этиштин кереги жок. Өзүбүздү өзүбүз даңазаласак эле ошол биздин чоң милдетибизди, улутубузду даңазалаган болобуз. Эми сөзүбүздүн аягыбызда Алтын мырза, бул жакшы маек болду. Менимче кишинин жүрөгүнөн түнү калган бир башка нерсе бар. Менин билишимче бул сиздин жакында эле көз өтүп кеткен апаңыз. Мен бул жөнүндө көп жерден окуганмын. Ошол апаңыздын жаныңызда жоктугу, же болбосо ал кишинин бир бала кезде сизге жасаган бир өзгөчө мамилеси, кайсы эмеси менен дайыма сиздин жүрөгүңүздө турат. Ал киши сизге же бир башкача насаат айтып кетти беле, балдарыңызга, келинчегиңизге же мекениңизге болгон мамилеңиз жөнүндө, ошол жөнүндө бир сөзүбүздүн аягында кыскача айтып кетсеңиз. Эми негизинен ар бир мындай инсандын ийгиликке жетишкен же жетишпеген ар бир эркектин артында бир аял бар да. Же энеси, же келинчеги, ушундай. Мен жанында, артымда энем болчу дайыма. Кылмыштарын айтып, дайым таянып турчумун. Эми ушундай Алланын буйругу экен. Өтүп кеткенден кийин бир аз мындай таяна турган киши жоктой болуп калды. Мындан кийин биз 90-100гө чыксак деле баары эненин орду өзүнчө бөлүнүп турат турбайбы? Бүгүн деле ал кишинин сөздөрү сиздин жүрөгүңүздө болсо керек, минут сайын кагылып айтылып. Анда эмесе Алтын мырза, мындан аркы ишиңизге дагы ийгиликтерди каалайбыз. Жогоруда менин көрүүчүлөрүм суроо берип кеткендей, чындыгында эле 120 депутаттын арасында саналуу гана кишилер бар. Бул бардык жерде боло турган эле нерсе. Алманын багындагы алмалар деле бирдей бышпайт. Алардын кээде бирөөсү даамдуу, бирөөсү даамы жок болуп калат. Ошол сыяктуу эле бүгүнкү күндө биздин эл ишенген эл өкүлдөрүнүн арасында эл таянган, эл сүйөнгөн саналуу кишилер бар. Анын бири сиз деп мен чечкиндүү айтып кете алам. Мындан аркы ишиңиздерге да ийгилик каалайбыз. Эң негизги сиз жогоруда умрага барып, Алладан тилек кылып келгендей, элибизде тынчтык болсун. Анткени тынч жатпай жаткан мамлекеттерди да көрүп жатабыз. Ошон үчүн эң негизгиси биздин элде тынчтык болсун, биримдик болсун, ынтымак болсун. Калганы бардыгы өз убагы менен бүтө берет деп ойлойм. Рахмат. Рахмат. Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге бүгүн жогорку кеңештин депутаты Алтын Сулайманов келип маек куруп берди. Берүүнү мен Үмүт Макамбетова алып бардым. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.